Экзамен. Аңгеме. Чыгарманын автору Абдиламит Матисаков. Окуган үн коштоп аудиолоштурган Эрнес Кыяз. Кызына Курманбекти окутуп, кыргыйдай чал жүк жыйылган тушта отурду. Чыканагында кош балыш, аваздуу добушка куштарын төгүп, дастан кызыгына кумар күч. 15 одардым. Бул кызынын бүгүнкүгө жетет деген илеси. Тез элеби? Деп чылпак алган жыртак көзүн парра ачып, чал шекши түшөт. Доошунда нааразылык бар. Кай жалганчы, ого эле кыйынсың. Китепти жаңы эле алдың го колуңа. Куру демитимиш болот. Кирүү экзамендерин аз калды. Оку деп эле убактымды бекерге алып атасыз. Менсе кыз досу сал тая түшөрүн билип калган. Кызыгына түшкөндө дагы арамзадыгын кармады, Чал келип кызынын ушуламалын билгендей. Тиктеши деле үмүттүү, дастан кызыгы азгырып, көңүл үлпөтүн ага тамам тарттырып ийген. Кызы укмакта. Токтогон жерине барак бүктөп, китепти жапты. Чалга жаккан жок. Тиртеңдемиш болуп, мунасасы келишпей кетти. Кожа көрдү десе, бир арбытı окуганын көрбөдүм. Берекеси жок деп жиберди. Бүлбүл шам көздөрүнөн үмүт өчүп калды. Көз кычыгындагы чылпагы кызына көрүнүп турду. Кое туруңуз. Кызынын майда мончок тизип кечте түшүргөн бет арчысын асти жакын жолотподу. Чал кападар турган. Айтыша түшкөндөн кийин кызы кайтарып китеп албасын билчү. Окубаса окубады дегенчилик өйдө болду. Пирем. Пас боюн буруп, текчедеги саатка үңүлдү. Көзү жетпей турду. 9 болгон бей? Айткан сөзүнө өзү шектүү турат. Кызынын кошумчасын күтөт. Анысы сөзүн тууралап койчу. 10го жакындап калыптыр, деди кызы. Ушул тушта атасынын даарат алганы чыгарын билет. Секин шаштырып коймой адаты. Жалгыз тамды паниктеген экөө. Ата менен бала. Чаркарды айлана бергенде толгон ай көкбел тушка келип калган. Алтын казык асабасынын кылда учуна булут токтоп, жылар жылмаксан. Беди аңызынан түшкөн майдап суу айдын нуруна аламончок. Сыдырым жорткон жел сакал учун аста уйпалайт. Ай нуруна жүзүн тосту. Садакасы кетейин. Жакшылык күндөрдүн табериги. Жаңырган айды көрсө дайыма ошенткен адаты бар. Сүттөй жарык түн көңүл капшабында калган эски муңун козгойт, кээ учурда жароокер кемпирдин элесин тартып кетет. Ыраматылык түнкүсүн сыртка чыкса, үйдө каматпай эшикке чыксаң, козудай ай тууп тур, чал, деп намазымдын кыраатын бузуп жатып ээрчитип чыкчу. Сулуунун ичке кашындай, тырнак учу ийилген ай тегерегине жылдыз топтоп, көкүрөгүбүздү толкутуп турчу. Жаңы көрүнгөн айдын бири менен бактыбыз кошо келбедиби? Наристе келди. Эсимде эмей, ал күнү бүгүнкүсүндөй жадымда. Орозо ай эле. Алыңды чактасаң, элге теңелбе. Каарыган малыңда орозо кармаганды ким койду? 5 убак намазга жыгылсаң ошо жетер, дечү. Сүйлөйт десе сүйлөп койчу бусурман. Айтып жүрүп телим тешилди. Саардыкка бир тургуза албадым. Жаннатта болгур. Орозо дегенге анча ыхласы жок эле. Бирок саарлап, куштай сергек ойгонуп, куптан намазын окуганымча чайын дем жедирип, тапкан ташканын дасторконго жайнатып, төшөгүнө кыйшая уйкуга көзү илинчү. Ошол күнү тоба кылдым. Таңкы чайга кеч турсам болобу? Чымжыктар чырыктап, жерге жарык кирип калган. Дааратым кыстап, чепкенимди чала-була мөрүмө илип, астананы аттай бергенимде кулагыма шактай түштү. Жаш баланын доошу. Курган чүрөкүм ай. Туйлаганын эстесем. Кудум ак өрүктүн түбүндө жамачылуу тери тоңго оролгон бойдон экен. Баласын таштамак түгүл. Наристеге катуу сөздүүнү көрсөм, кыжабам кайначу жаным. Бул сапар бооретін кан какшатып босогума калтырган пенде баласына 1000 мертебе жакшылык кебимди айттым. Колума ала койсом, ичегеси үзүлө албай араңжан. 2 аттап ичкери кирдим. Баладан жүрөк өлгөн ыраматылыктын көргөн көзүнө ишене албай, төшөгүндө талып калганын көрсөңүз. Ал күнү орозо калды. Кемпир мешикке чыкканын кан булгандай токтотту. Көрөсүң, чал, баланын негеси келип алып кетет. Көрөсүң, деп таңдан кечке сарсана. Бала менен алпырышып, 2-3 күн үйдөн чыкпай калды.
Bir apta öttü, kийинкиси öttü. İzdеп kelgen, surap көргөн жан болбоду. Балага абасы ал кыз экен. Загыра унунан буламык жасап беребиз. Көнө түштү. Тобо кылып, эки колубуз жакабыздан түшпөйт. Насипти карабайсызбы? Үйүбүз толо түштү. Түн ичи ыйын уксак кошо ыйлайбыз. Сүйүнгөнүбүз ошо. Коңшу колоңдор кыйлада барып билди. Кирген чыккандын ашык кеби болбоду. Бешик боозду узарткан гана каалоосу бар. Көп өткөзбөй той бердик. Көпчүлүктүн батасын алдык. Атын Кантажы деп койдум. Энесинин да көңүлүнө макул келди. Мээнетти кылган, түшүктү тарткан ошол эмес беле. Ыраматлык кызына калганда жаш келинди жолго таштаган күйүмчүл эле. Катарынан кем кылбай кийинтип ичирип чоңойткон да ошол. Колу узарып келатканда тарткылыкты караңыз, кеселге чалдыкты. 3 жыл алышты. 3 жыл кызы жанында болду. Мектебине барат. Келери менен энесинин тегерегинде көзүнүн агы менен тең айланат. Тобо кылдым. Тагдырына чырактай кылып ушул кыздын айтып койгонун. Колуна кол, бутуна бут болгон ошо чырактай кызы болду. Кызыл жүгүрүк өтүшүп алса, дабасын табыш тозок экен го. Көрсөтпөгөн дарыгер деги калбады. Көрсө ичер суусу түкөнүп бараткан экен. Кызы 8-класста экен де көз жумду. Бешенеге жазган ошо экен. Не дейбиз? Даат деп эле отуруп берди. Өлбөгөн жанга оокат өтө берет. Кээде муунун бошойт. Арга жок комуз чертем. Күү сөзүмдөн күчтүү чыгат. Кантажымдын көңүлүн сороткон Бек Арстан болду. Кайта черттирет. Көндүбөйм. Энесин эстеди. Илинген жеринен шып комузду алып жетип келет. Бул энесинин куштары түшкөн күү эле. Мектебин элдин алды болуп бүттү. Мугалимдердин оро пара болдум. Жүгүрүп келип кол беришет. Сурай электе. Кызыңыздын окуусу жакшы. Адабий иримди мүчөсү. Окууга жөнөтүңүз. Сыртка чыккан Кантажы айды тиктеп, селейген атасын көрүп чочуду. Эмнеге турдуңуз анча? Чабыштырган суу муздап калбадыбы? Көңүлүндө кабатыр ойлор келген. О бир топтон кийин чал ордунан козголмуш болду. Муздабайт этпейт. Эми көргөнсүбөй ичкери кире бер. Ого эле кыйын эс болуп. Санаа кучагынан үзүлгөн чалдын сөзү кашыкка жакын. О жерден эле кыбыла беттей маркум кемпирге бата кылды. Шашпай, жеңин чыканагына чейин түрүп, дараталарда кулагы чаңырып алды. Келмеси оозунда эле. Ичкери кирип жай намазына тургуча дейди ойдун тузагында жүрдү. Алаксыйын дедиби, намаз кыраатын бийигирээк чыгарды. Астараак окучу ата, башыма түшпөй атат. Жүк бурчунда СССР тарыхын кармаган кызы аста кыңырлат. Чалдын намаз кырааты пастай түшөт. Кантажынын окууга барарын элден мурда сүт сурап келген Токто чоң эне билди. Кара күчкө эле чолчумуш болду. Окуганга кетеби Кантажы? Эмки жаштардын жүргөн жери кала болуп калбадыбы? Телегейиң тегиз болсо сен дагы окусаң гана. Атаңчы, аныңа кандай болот? Эстүү жансың. Алды аркаңды ойлон. Окуу качпайт эле. Кекси байбиче сынамакка сөз жылдырган. Кантажы бекерге сөз көбөйтүүнү каалаган эмес. Чорт кетти. Атам өзү бар деп атат. Окуганымды макул көрөт. Не билейин. Чай кайнатып берер жалгыз туяга сесиң деп сөз салганым ошондон. Мага койсо баары бир. Каарганчакта жалгыздыкты башка түшкүлүк кылбасын. Оозуна алы жетпегендердин чырагына май тамызган сөз ошол күн эле көчө башына камгактай ушту. Таштанды бала курсактан түшкөндөн айлансын. Бала болуп береби? Каарыган немени карамак беле? Сөз учун Нарыбай чал эшитип калды. Аны сөз ташыган пайыз көр шуулдап, ооруган тишине дем салдырам деп келип жеткизди. Чал бейбак кабарга тикен сайгандай чочуду. Колдан иши түштү. О кыйладан кийин ачууга алдырбай мындай деди. Бекер айтышыптыр. Карысам Кудайга арытты. Оокатыбыз менен иштери канча. Көрдү жерде ой келди сүйлөй беришпесин. Пешене тагдыр билет. Убагынан койбой кызымды окутам эле. Өзү рыскым өзүмдө. Бирди экиге кошкон айыңчыларга нааразы болду. Кайра кызым муну укпаса экен деп чыйпыйы чыкты. Окуудан көңүлү сууп калбагай эле деген ойда. Ырас болду. Сөз четтеп кетти. Август айы жакындап келатты. Алдыдагы сыноону ойлосо Кантажы чыйралат. Колдан китеби түшпөйт.
Нарыбай чал жетим көпөлөктөй тегеренген кызынын оокат тирликке бүйрөлүгүн анча эле салчу эмес. Кызы экөөнүн тирлиги тейилгертен нугалып, бир кунунда келаткандай сезилчү. Ага экөөнүн жылуу үйү, дүйнөсү түгөл, бардар билөнүкүнөн өйдө турчу. Мунун баары үйдөгү ишти былк эткизбей бүйрө туткан кыз адебинен, анын берекелүү кутунан уламдыр. Ырасында эле ошондой чыкты. Маалы келип, документтерин өткөзмөккө кантажы шаарга түшкөндө билинбедиби? Бул күнү чалдын жан дүйнөсү супсак, аңгыроо ээлеп, демейдеги күндүн кунарсыз өтүшү ичин ачыштырды. Жалгыз сурады. Түш ой электе жол караганга өттү. Адеп каладан кайткан автобустун эсебин алды. Көңүлү ордунда болбой, кызынын көнгөн мамилесин эстеп, көчөгө дембе-дем чыга берди. Тоба, көзүн караганга жаман үйрөнгөнмүн. Колума иш кирбей эле нес болом да. Ыраңы суук, кундуздай каттаган машиненин биринде келип калгай эле. Бешим намазын убагынан өткөзбөй жаздады. Адырдан түшкөн уйда байлатпай, тос-тосын чымын чакканчалы көрбөй, дүмбүл маканын ортосу майкандап кетти. О кыйлада зорго карматты. Эки көзү жолду. Караан көрүнөр бекен. Караан ушту көзүнөн. Кантажынын бир боор мээримин, аскатоодой жөлөгүн ушул кеч күчтүү туйду окшойт. Кантажы босогаттаганда намашам убак эле. Чалдын колунан теспеси ыргыды. Намаз кырааты бузулду. Жай намазын жаза-буза басып кеткенин сезбей турду. Өзүнөн өзү эле көкүрөгү бошоп жүрөт. Көңүлүн ныгыра баскан тумандуу ой кайдадыр житип, дене бою бир башкача жеңилдей түштү. Кечки иңирден үй ичи караңгы эле. Кантажысыңбы? Чал кара күчкө таанымаксан болду. Жүрөгү сезип тааныбады беле. Кечке жол кароодон көзү тешилип, Нарбай чал кызынын дошун атайын эле эшиткиси келген. Ата, менмин. Жарыкты алигиче күйгүзгөн эмессиз го? Үй жарык болду. Жапжарк үйдүн жылдыздуу куту, кызынын караанын эч тутуп чал жетин албайт. Же оозуна сөз илинсечи. Кызынын боюн биринчи аңдашы. Келбетти учурады. Колунда даңкайган түйүнчөк. Намазга шашып жарыкты күйгүзүш дагы эсимде жок. Алыс жолдо шамаралаш жүрбө кызым. Убактыраак чыгып жүр. Документтериңди алыштыбы? Кабыл алышты. Кантажы жеңилдене үшкүрүп, эл көп, конкурс жогору болот деген кеп бар. Ар кимдин сөзүнө кулак какты боло бербе. Бешенеңе не жазганын билесиң. Окуу десе бүктө менен түшүп ыкласың бийик. Мээнетиң асты талаада калбас. Бирок окууга өтүш, окуп кетиш өзүңө. Чал аягында жаткан теспесине эңкейди. Раматлык энеси да мындай эле чыкты. Себеттей кылып түйүнчөгүнө күчүн чыгарчу. Кыялы ошого кетти. Намаз кырааты кайсыл жерден каза болгонун эстей албады. Кантажы ой санага мыжыгылып, күтүнүп жүргөн убак келди. Таң агарбай чал кушуба койгондо. Сакал мурутун серптирип алганга үлгүрдү. Жуулган жегдесин кийди. Уйду бадага кошуп, кечкурун көздөп алууну, торпогун шак боюна аргамжылап, көздөп туруну коңшусуна дайындады. Кантажын байрамга кийчү кийим менен. Колу кур эмес, китеби бар. Кала деген каякта жатат? Жалган түштөн калбай жетпесек кечигебиз ата, деп үстөкө бостого атасын шаштырат. Кызын эрситкен чал автобуста каланы көздөй 4 саат жүрдү. Келер келгенче китептен көз албаган Кантажы автобустан түшөрү менен институтту көздөй басты. Шашканынча бар экен. Экзамен башталганына кыйла болуптур. Атасын институттун маңдайындагы баг ичинде калтырып, "Ушундай тура туруңуз, мен кабар алайынчы" деген бойдон эл тарапка жүгүргөн. Эшикти тоскон 2-3 жигит Кантажынын сөзүн угуп укпай туш тарабынан чыгышты. "Экзамен башталдыбы" дейт, аяктап атса. "Атаңыз болсо тура турат. Экзаменди сиз тапшырасыз. Тезирээк ичкери кириңиз." Айыпка жыккан какшык сөзгө тызылдай, бир чети жүдөй түшкөн Кантажы атасы тарапка кылчайганга шайы келбей, бар эмес эле ичкери шуңгуган. Сыноо жүрүп жаткан бөлмөдө бир уч абитуриент турган. Эшикке жакын келди. Энтиккен демин басып китебин ача бергенде, эшиги ачылды. Өскөлөң чачы туш келди төгүлгөн, сол көзүндө аз-маз агы бар агай сыртка баш бакты. Кантажыны көрүп эле шаштырды. Киргиле, отурмай жок. Кечиги жүрүп дагы китеп карайт. Билеттерден бирди тартты. Эндүү сары кагаздын сүрү канча. Көз алдынан туш келди саптар качып окулсачы.
Özüm pukta karmadı. Birinci suro, ikinci suro, üçüncüsü, gözgö jugumdu tanış temalar. Jatar malında bir sıra qaytalap alç emes bele. Erkine koysa, gözün jum böle aytıp bergidey. Süyünüşten büt badeni alıolanat. Sarı gagaz, sarı bilet tüyüp ketpege hele. Kançançı bile degen. Janagı baştap girgen agay özü gözдөp jatty. Kantacının bilgeni gömök öýünde tirelip, ayteber desele dilinden çurup berçüdey. Basa, piletin nomer gana. Al gözüne urunsaç. Nomuru çok eken. Kız ak göңülün garmatyp bolgonun aýtdy. Kanty öle. Girpi kirmebey, çak çaya garagan agaydın jini tez eken. Tiken sayganday atıp durdu. Hemne, meni menen azildeşken atasız bu? İregen sömöýü biliner bilinbes. Kara boyok menen жазылган sandy te öýdöden tapdy. Bolçu. Birinci kataňdy garmadym beým degençilik tabalagan garaşda. Surosun bilbey galsa ele görbey galşat debeydi. Jazaň uşul dedi we maňdaýyndan orun görgözdi. Alys barbaňyz. Özüňizge özüňiz işüýüp, geçigip daýgyza menge gelebi. Tegeregin sözgö çakırgan alçı göz agaydın amalyby kara güçkele geymiş boldu. Çal uzaka güttü. Oyu oňga bölünüp düpeýil. Çydamy getdi. Kızı daýyndagan жерden gadam jylbay eki gözü tört. Geçikken saýyn gıjalat. Şamal ele. Birdey pırpırap jürgön. Bala degen bary jogun gelip aýtyp getçile. Ehtiyat bol dep men aýtam. Öýde ıldy baskandar töbeden ötüp, sızgırgan ısыкta kalın paktalı çapanyna dumdalgan çalga, golgo jörgülgön uçu gaýky kalpagın göz gyrmenen sınakı tiktep ötüşet. Alar menen çaldın işi barby? Şamal. Ehtiyat bol dep tilim teşildi. Bu tutalıp beli sızdap çıkkanda ayla joktan gök maysanga göçük bastı. Azazdan tegeregine üýür alıp, butların genen sundu. Çapanın çeçip çıkan agına jazdady. Жерden gelgen salkındıkka canı jır tartıp karılık, uyku gözün ızgıtı biyip jatty. Al jerde uul kızdyň göňünden öte albay çoň galaga ergeştirip gelip, emimintip bayamy getip olturgandarga göňül toktatdy. Özüne sal alys, kalpagyn yüzüne jap, tün düşürgen adamga üň gatkysy, any gozgogusu, akırı jalgyz jarym bürö menen jüregim mıjykkan gıjalatdy bölüşküsü, süýleşküsü geldi. Hükam, öýde bolç. Doğuşu gardap, oğule gopol. Anысы neröň albady. Jatkan nemenin gozgolçuday türü jok. Kayra doğuş kıldı. Bu tuşu azmaz gıymıldap tigi oýgondy. Baş götürdü. Kalpağı kaptalına getdi. Uykusu. Şişimik gözünü ukalay düşüp, doğuş kılgan kim degen misal tegeregine sarep saldı. Hükam, uzak uktadın bem. Göňüli tok jandyn özü uykusu tatty gelet. Aşpışım boldu, ubayımda oturam hükam. Ötken getken menen je süýleşe alsam. Suray turgan sözüm bar ele tay. Çala uyku neme mına oy tonu aralar süýlegen tepkedey çalga, gıjabası kaynady. Ündöbe koydu. Akır egildi göynök büçüsün çeşip, jagan gökürögüne jeliz dedi. Kızım okuga tapşyrgan jüret. Birinci egzameni bugün ele şaytan bassa oşoda. Tura turuňyz gabaralaýyn degenden bolupdyr dep turup kalgam. Ana gelet jok, mına gelet jok. Jebir jagынан jyl alsamçy. Mınday çyktym gelip tapbay galçudan beter. Orduman eşjaka jylbay kaldym. Oýga her deme gelet. Ne bolat hükam? Katıga batyrym. Jojo birde jan elek kızık bolduga. Çalagaýym jan eken, çaldın göňül tuýgusy menen işi kança. Başkaga kızıkkan türü var. Kızıňyz neçe jaşda ele? Günden gözünü ala kaçıp, güröktöy alakanın çekesine kalkalay çalga ırjayat. Göňülüne ıras gelse, kızık kebin başdoçuday. Şu güz gelse 17'ge giret tay. Balakattan neçe ötködü egen durbaysız ba? Ekiyden solkuldatıp bir jırgap güldü gotigi. Bul özüne tabılgı söz ele. Jyluge uwamba degen garyndan ilebi suup, peyli korsnemeden kar ukdu. Akarat sözgö başından jok çal. Tim koydu. Arky bolsa gülkü tepken jaşyny udam sürtüp, enkeye özünden özele başyn çaykay, gökürögün toktot albay kıt-kıt. Hükam, kara adamdın gevine gülüp olbayt. Uykuňda açkanyma jinin gelgen beým. Tiştik kılıp emde. Köňül ular sözü barby degen taza oý menen ele. Başka sözü jok ele. Ya pirim degen göngön sözünü aýtdy da, orundan turup ketdi.
Siz dayarsızбы? Алчы көз агай аны тиктеп туруптур. Башы икеди. Келиңиз, деп койду ооз учунда. Кантажы столдогу бажырайган тоогүлдөрүнө далда табактагы бадыраңдарга жакын отурду. Кантажы тартынганды унутту, шатырата сүйлөдү. Агай чекчейип эле карап калыптыр. Ыраң башы өзгөргөн, күтпөгөн бейм. Ооз учунда бирдеме айткан болду. Катуу айтса деле Кантажы укмак эмес. Кызып калган. Биринчи суроого деп көңүлүнө кыйганын толук айтып түгөттү. Таңдайы какшып шордаан берет. Эки көзү бадыраңдан өтөт. Бир тиш салса го атаганат. Ошо оозу толгон ширенин кубаты менен кечке болсо да сүйлөй бермек. Бадыраңды алчы көз агай тиштеди. Ууртунан чыга берген шире мөлт эки ылдый ис салды. Кантажы картошка этекте өзү урук таштап, жаңыдан түйүлдүк алып келаткан бадыраңын эстей кетти. Чучкан корголотпойт элем. Алигиче коңшунун шокпалдары майканын чыгарып, кам каталыр үзүп кеткендир. Экинчи суроону билбейт окшойсуз, деп алчы көз агай бадыраңдын жоон ортосуна тиш салды. Жатка айтам. Кантажынын жообу чечкиндүү. Жатка айттырбады. Кыздын сөзүн бөлүп түшүнүктүү дегениби баш ийгеди. Үчүнчүсүнө өтө бериңиз. Убактыңыз тар. Көп сөздөн качып болгондо айтыңыз дегенде Кантажы кебинен аз-маз мүдүрүлдү. Суроону эрежесин айтып баштоо керектигин кошо эскертти. Бай. Тарткылыкты карачы. Биринчи эле эрежеден такалса болобу? Айтты. Айткан менен тигиге жакпады да. Жакшы сүйлөп атканымна оюмду эмнеге бөлдү? Кантажы жанын үйрүп, эрежени эстейин дейт, эсине түк илинбей койду. Тура бербей кийинкисин айтты. Туура эмес, деди дагы. Бирин билбейсиз, экинчисин туура эмес айттыңыз. Кантажы там сүзгөндөй болду. Кандай башталчу эле? Эстесем экен. Жан дүйнөсү сыгылып, өзүн каяка коерун билбейт. Бадам бастыбаган деп ойду кырды сүйлөбөй. Суроонун маңызын айтыңыз. Болбосо билбейм дегениңиз эле оң. Кыстабайбыз. Эрежени билбей туруп, негизги ойду айтам дегениңиз бекер убара. Андан көрөк мына суроого жооп бериңизчи. Суроо татаал эле. Кантажыга бейтаныш. Окуу китебинен да учураткандай болгон эмес. Жат короого адашып келген козудай сереңдеп, алчы көз агайга жал тигилет. Зыпылдаган мүнөттөр. Кантажынын жүрөгүн куушурат. Өргө жетелеп суроосунун багытына баштанып койсо гана карсылдатып бадыраң тиштейт. Жардамдын ордуна таяк менен башка чапкандай. Даярдыкты күчөтүп келерки жылы келиңиз, бара бериңиз, десе болобу? Экзамен баракчасына арбаңдата жазды да столунун тартмасына таштады. Кыйылбай таштады. Маңдайындагы кыздын таң калыштуу, ары аянычтуу бакырайган көздөрүнө кайдыгер баягы сөзүн кайра айтты. Бара бериңиз, даярдыкты күчөтүп келиңиз, деген сөзү Кантажынын кулагында чыңырып турду. Айтканым бүтүн ката чыктыбы? Кайталап сураңыз. Шашып адаштым окшойт. Үнү ушунчалыкты аянычтуу чыгабы? Кантажы өзү да күткөн эмес. Кызым, үнү жумшак элекен. Айтканыңыз биринчиден чаржайт. Китепти аз караганыңыз билинип турат. Билимиңизге жараша баа койдук. Келерки жылы келиңиз. Институт качпайт. Кантажыга баа чийген калем сабы салаасында ары бери ала салат. Кантажынын денесинен дарман качып өзүнүк эмес. Көкүрөк тушу сайгылаштырып, сөз чыгарам дегенге кубаты жетпеди. Анын ордуна карегин жаш чайды. Жатса турса кармалап, четине жабыштырылган сүрөтүнө адеп карай берчү экзамен баракчасы да, мектептен сыйлык алган авторучкасы да алчы көз агайдын столунда калды. Кантажы аудиториядан кандай чыкканын билбейт. Атасын эшик оозунан көрдү. Көпчүлүктөн ак сакалы, ак калпак айырмалап турду. Ак батасын эстеп, Кантажынын көкүрөгү толуп кетти. Жамандыкты илгиртпей туйган каары топ жарып шашып берди. Кантажым, садакаң болоюн ойноп кирип чыктыңбы? Кызы бута атым келелекте эки колу менен жүзүн жаап, өксүбүйдү. Чал шашып калды. Кой кызым, чопо чоң болуп дайылайт бекен. Туш-тушуңдан эл өтүп атса, уят дейм. Жашыңды арчы. Болбосо болбой калгандыр. Анын эмнесине кейип. Нарыбай чал кийинки сөзүн кара күчкө чыгарды. Куру кайрат бергени менен чырактай кызынын жолу болбой калганы өзөгүн куйкалап турду. Кимиси адашты экен.
Mugallim beje kantacыбы? Çok. Kızım okuganını unutkандай jan emes ele. Akılı tunuq sag ele kızım. Kimisi adaştı eken. Çal namısına geldi. Şu kada geybi. Rangsuk boldu emi. Göңүл tarnıçın gömüskö qarmap, öýde ıldy baskandarga ança göңүl burbayt. Uturu surap koyot. Jobuň dadil bele? Suragandarını tak bildiňbi? Iq tutkan kantacının göz aldında alçı göz agay turdu. Badıraň jegen agay, sözüm ayagına çeyin ukbayt. Kaytalap suraňyz desem unabayt. Iq tutat kızı. Emne unabayt eken? Rangsuk dese. Tügele surap turganda. Kara özgöýneme okşoýt anyň. Narыбай çal tegeregindegi elden tartındı. Geçke beymaza jürgeni göňülüne kılt etse, kayra çydamy çarçarlat. Surabayt eken, menin gözümçe surayt. Çıgar eşike. Jatyp albas çıgar. Gözümçe eldin gözünçe sura deyim. Geçke bir çaykam çay gözünden uçkan çaldın doğuşu çıyıldap, tamağı urgap bütüptür. Kantacının jarık janda gete beril degen gebin janına joguzbady. Kızının göňülüne azar berip, jöndöp surabay naýmaňda badyraň jegen mugalimge uru para uçuragysy geldi. Kalada gün batkany bilinbeyt. Institut aldı ары beri sürülgen elden eýendep, andamında agargan kagazdardy jel gozgop ötet. Kolunda şıpırgısı var adam jay basat. Erteňeli el basat deybi, argaç jerge şıpırgı jorgolotmuş bolot. Kantacılar tuşka jakynday berdi. Muna bu ürgülemiş bolup oturgan elettik karının göňül zardasın bir garagan dele tuydu okşoýt. Çal! Doğuş kılıp maňday tuşka toktody. Oýga çökken Narыбай çal çoçudu. Belin tüzöp kırgıyday bola kaldı. Şıpırıçu akıl aytdı. Karga malında boyga jetken kız menen kala jerinde şamaralaş jürbe. Wagtyrak kozgolup joluňdan galbay üýüňe gaýt. Gütken kişibiz bar aşına, dedi çal, etekçeň gymtylana. Eko söz aytkany oturam. Çıgarmadı bolup kaldı. Alaqdy bolbay işiňdi kıla ber. Kızıňdyň okusy tüzük bele, dewanyň getkisi jok. Kantacını synak etektep aldı. Uşun aynan jüretke beşira degen ayalı garaşyn zirek kız tuydu. Anın tikdeşin çal başkaça jorudu. Aga, paydası jok işke ileşip emne kılat. Boyga jetkende nasip buyurgan üýdün turuna gondurup toyun jebeybi, aşkebi. Şahar içinde beymal sakalyn süýrep, maýnasyz işke ileşpey degen sözdü aytúçuday göründü. Kıjabam gaýdap durat. Kıçaşty kılba joluňa düş. Söz götörçüde halym jok. Eşitdiňbi? Baryp şıpırgyňdy üýe ber. Narыбай çal aga kırın saldı. Kantacıga da jakpay turdu. Al çaldın sözün göňül goýup ukdy. Uşul tegerekde beker dele basyp jürem deybi getkisi jok. Alakandan nasыбай tögüp, tegerek çakçasın eski halatynyň jan çöntögüne jaşyrgança tili taňdaýyndagy nasıbaydy jaýgaşdyryp idi. Emi gebi çuldur çykdy. Çal, akka sözgö çüçadaba. Imni mudam bilen oturgaňda bilem, köp bolsa kızıňdyn tanabyny talaşyp, mugalimdi gazapdap alasyň. Andan emne çykdy? Bopdur, adebin goluna berdiň. Andan iş tüzelip ketmeyt. Boloru bolup boyosu kangandan keyin kılıçыңды kınıňa sal. Beşeneňe bazar kızıň şonçoluk ele kıyın bolsa gelerki jyl bar. Şaşçı kuraga aldı da eken. Çapkan sayan göz çıkmak bele. Bir günü al kulum dese kızıň da student. Şıpırıçı çalga süýgünçük jylmaydı. Bir aldın beşara görüngen, sözü da beyman esirilgen adamdın emki gebine, Narыбай çaldın dili azmaz jibidi. Şu tuğra aytat. Jyly söz jylandy inden çıgarat. Çıkıp kalsa jyly jumşak söz aytıp, kızımdan daýardygyň gözümçe sınap görüňiz deyin. Başka söz kırıp kalsın. Bu musapir tuğra aytat. Bu doyu özüne de makul geldi. Özüne özele göğünü açıldı. Argaýsyl jerge şıpırgysyn jorgolatyp baratgan kişinin sözün meder tuttu. Ata çıkıp kalıştı, dedi kantacı. Geçki gügüm göşögösünü tartıp geletdi. Çaldın göz gurçu gerektiği jerge jetbey turdu. Üçöğü, kaysındысы? Dep çal orundan tura berdi. Ortodoğu, jen kıska ağış köynökçön. Arkaman jürç. Kızın erçitken çal, üçönün jolunu turlay çıktı. Alar tepkedey çaldın golun eti atkarma velpek uçuraştı. Sizdi güttük oğlum. Narыбай çal, çettey bergen alçı göz ağaydı demite toktadı. Bu bizdin kızdı kulatıp koyupsuz. Oropara turgan mugalimder bir nerseden şek alganday tikteşe kaldı.
Алар алчы көздүн мына чалга берген убадасы орундалбай, былыгы билинип, эми сүйлөшкөнү жакадан алат деп күтүшкөн. Аксакал, кимди? Сиздин кызыңыз ким өзү? Алчы көздөн чыйпыйы чыгып, ордунда тегеренди. Анын чыдамын кетирген да жанагы ой эле. Сөзүмө кулак салуудум. Шунча жашка келип, бирөөгө акара сөзүм жок. Кызым болсо бул. Өзүмөн да кызыма ишенем. Бир жакшына даярдан деле дурус сурабай чыгарып ийипсиз. Болгон өтүнүчүм көзүмчө сурап көргүлө. Кызым да арманда кетпесин. Билбей калганда ишене албайм, тай. Алчы көз кызды тааныган. Окуу китебинен эмне сураса такалбай жооп берерин билген. Жанын карч урган мынау чалдан кантип кутулат? Жолу камалды. Жалгыз болсо да бир жөн эле жанындагылардан тайсалдады. Чалды алакан отуна салып көңүлүн тапкысы, ошо илаасы менен жолун ачып кеткиси келди. Кызыңызды куп сурадык. Сөздөн чыны эрежеден адашты. Кайра даярдык көрбөсө болбойт. Көчөдөн сурагыла дейсиз. Экзамен деген оюн бекен. Аны мамлекеттик экзамен дейт. Айыпка тартылабыз. Жакшысы, кызыңыз быйылча колуңузда болсун. Билбегенин толуктасын. Келерки жылы кайра жөнөтүңүз. Билбегендерин толуктасын дегенде Кантажынын жаны ачыды. Салыңкы башын өйдө көтөрдү. Жанаракта мынау киртейинки жүздү экинчи көрбөсөм деген кайра мына бетине бет келди. Сиз сураганды эмес, бадыраң жегенди билет экенсиз. Сиз деп ары деми жетпей, жашын топко көргөзбөй далысын салды. Нарыбай чал кайра шашты. Камдап алган кеби таптырбай эси эендей түшкөн. Өнөгүнө оңойлук менен алдыргысы жок. Сөзүн тикелеп алды. Кантажымы билбейт дегениңиз бекер. Окуган китебин данектей чыгат. Мейли кимиң адаштың барып ачык окуйт. Куда кааласа кызым эртеби кечпи көздөгөн жеринде окуйт. Эсен койсо көрөсүңөр. Баятан бери дымып турган берки мугалимдерге чалдын сөзү майдай жакты. Чалдын сөзүн илип кетишти. Туура айтасыз, аксакал. Бул кызыңыз окугудай бар экен. Намыс ары күчтүү жан окуп кетпегенде кыйын кыз экен. Чеки болуптур. Алчы көз агай үндөбөдү. Көкүрөгүндө кыйгыл сезим уюп турган. Поруң эзилгир, бадыраган жегенди көрө койгону. Нарыбай чал бөлөк сөзгө өтпөдү. Кызына бурулганда үчөө ылдыйыш жолдо жүрүп беришти. Кантажы бет арчысын төрт бүктөп, умсуна үшкүрдү. Үйдү эстеди. Күндө суу сээп, тукумдай кылып шыпырчу айбанын эстеди. Алигиче ак өрүктүн бариктери жаап, коңшунун жожо эрчискен тооктору туш келди чыгып булгап ийгендир. Бозоргон эски тандыры көңүлүн эзип кетти. Ата, уйда салбай калды. Торпок ачкардын адебин жегендир. Окууну быйылча кое турайын. Алы курган чал мындай сөздү күткөн эмес. Катынкы көңүлү ийип кетти. Кызынын көзүнчө андан ыйбоо кылбай аста көкүрөк бошотту. Көзүнөн жаш чыкпай, каарлык ыйы ыйга окшойбу? Эсиңден айладайын зирегим. Күйүмчүлүм, каарыганда багыңды бөгөп, мен деп дагы кылчактаган окшойсуң. Жаман окуатым өтпөй калар беле. Бул жолу ала көдүн карны сабыры жетпей, ыйына кошо көңүл капшабында сызып жүргөн моңу чыгып кетти. Кантажы жолго камынды. Ата, бочой көпүрөгө чыгалык, жол тосолук, уна чыгып калар. Дошу муңайымы жок шаңкып чыкканын чал баамдады. Ай кызым, ай көл кызым, көп ойго бастырбай, бүгүндү эсиңден таптакыр чыгарып кой. Кудайдын күнү көп, кырсык саатынан сактаса, келерки жылы өтөсүң. Окуу силердики кызым, күн көп. Ээрчишкен кош караан чоң жолду бойлоп жол тосуп келатты. Чыгарманын аягы. Аңгеменин автору Абдиламит Матисаков. Үн коштоп аудиолоштурган, окуган Эрнис Кыяз. Кыргыз тилинде жазылган китептерди аудиолоштурууга каржылай салым кошуңуздар. Улам бир жаңы китепти үндөштүрүп отуруп, акыры китепканалардагы бардык кыргызча китептер аудиолоштурулса экен деген чоң максатты коелу. Ан үчүн угарман, сиздин ар бир кошкон тыйыныңыз маанилүү. Дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун, кыргыз тили, кыргыз үнү өчпөсүн десеңиз, кайтыгер болбой, эринбей аудио китепти окуп болгон соң биздин каналга жазылыңыз, бөлүшүңүз жана аз да болсо бул долбоорго акчалай колдоо кылып, аудио китептердин көбөйүшүнө салым кошуп туруңуз.